транспорт каражатын мамлекеттик каттоо номердик белгилерин атайын жаап алуу айдоо, же болбосо аны жок айдоо. Номери жок машинаны айдоо. Экинчи берене бул ушул жол кыймылынын жана транспорт көзөмөл кыймылынын кызматкерлеринин мыйзамдуу токтотуусуна, токтобой качып кетүүсүндө баш ийбесе. Үчүнчү берене бул жанатан бери айтылып атат, бул ылдамдыктан ашырып айдоо. Ошону менен бирге дагы тактап кетчү нерсе, ылдамдыктан 40 км/сааттан өйдө. Мисал, биринчи, экинчи бөлүгү менен 10 же болсо 20га чейин болсо айыппулдар ошомойдон калды. Жана бул биринчи, экинчи бөлүк боюнча экзаменге барбайт. Только үчүнчү, төртүнчү бөлүгү менен. Демек, 90 менен айдачу жерден 150 менен айдап өтсө, дейсиз? Ушундай болсо. 60 деген жерден 101 менен айдаса, же болбосо 60 деген жерден 120дан жогору айдаса гана ошол экзаменге барат. Анан 3 жолу бузуш керек бул ушул беренелердичи. Тобу менен же болбосо ошол бир берененин бирөөсүн. Төртүнчү берене бул каршы кыймыл тилкесине чыгуу менен озуп өтүү, же болбосо маневр жасоо эрежелерин бузуу. Талант мырза жана айтып кетти, кесип кетсе жок, бул туура түшүнүш керек да, двойной полосаны кесип мындай тебелеп алган, бул тебелеп алуу, каршы тилкеден тике чыгуу маселеси. Бул бүт автомобиль чыгып кеткени. Бул каршы тилкеге чыгуусунда, чыкканда автомобиль толугу менен чыккан учурда, туурабы? Анткени угуучулар уксун. Анткени мына азыр канча молдос болсо ар бир өзүнчө окуйт дегендей да. Силердики деле ар бир гаишник болсо өзүнчө, сен четиңиң момундай өтүп кетти деп туруп эле тийишкенде болот. Ошон үчүн момундай так. Анткени силер мындай ачык айтканда түшүндүрүңөр жок. Анткени ар бир закон чыкканда түшүндүрмөсү болуш керек. Ар бир жобосун, тигинисин баарын чайнап бериш керек. Демек, автомобиль бир дөңгөлөгү менен эле чыгыш эмес, толугу менен чыкканда, толук кандуу караң маршы багытка өтүп кетсе, чыгып алуу атайын айдап баратса. Ошону силер айтып атасыңар. Муну беренен даже булар деле эметип алышпайт да. Анткени разъяснение болсо ким бере алат? Ошол же министерство береби, официальный болуш керек да. Мына биякта айтып атат, эми эртең болсо күмөнбүз да. Эртең болсо тиги айткан деп эмете албайбыз да. Ой ортодо жүрөт деп. Аны сот да албайт, эч ким албайт. Ошон үчүн мыйзамда кандай далилденет ошол маселе, ошондо официальный түшүндүрмөсү болсо, официалдуу түрдө. Анда эмесе бүт мына көрдүңбү? Соттоштомдогу мен айтам, момундай. Могу жобо болсо могу жөнүндө эметилген. Бул жобо момундай эметилген. Правиладан болсо мына момундай болуп атат деп. Мындай аягына чейин айтабыз, болот мырза. Ал эми кийинки берене болсо, бул айдоочунун жол транспорт кырсыгын кылуусу жана бирөөгө материалдык же болбосо ден соолугуна зыян алып келген учурда экзаменге жөнөтүлөт. Эң акыркы беренебиз бул ушул мас болгон адамга ушул автомобиль рулун берип коюу, башкарууга берип коюусунда ушул учурда гана экзаменге жөнөтүлөт. Анан жанагындай Талант мырза жана башында жаңылып айтып алдыбы, менин оюмча, жана парковка, остановкалар боюнча экзамендер жок.